Саламатсыңар балдар. Кыргыз тили 2 класс мугалим Сапаркова Чынара Жакыпбековна. Барыңарга жагымдуу маанай каалоо менен бүгүнкү сабагыбызды баштайбыз балдар. Эшикте аба ырайы суук кыш болсо дагы баарыңарга жагымдуу маанай тартуулайм балдар. Анда эмесе сабактын темасы менен таанышабыз. Бүгүнкү сабактын темасы заттын иретин билдирген сөздөр деп аталат. Кыргыз тилинде сөз түркүмдөрүн зат атоочу экенин билесиңер, Зат атооч менен заттын иретин кантип таарыбызды бүгүн үйрөнөбүз балдар бүгүнкү сабакта. Анда эмесе сабактын максаты менен таанышабыз. Сүйлөмдүн ичинен заттын атын билдирген сөздөрдү таба алабыз. Заттын иретин билдирген сөздөрдү сүрөттөр аркылуу табабыз. Жомоктугу менен сөз байлыгыбызды өстүрөбүз балдар. Анда эмесе заттын иретин билдирген сөздөр канчанчы, неченчи деген суроолорго жооп берет. Алар сөз менен да, сан менен да жазылат. Эгер сан менен жазылса, өзүнөн кийин сызыкча коюлат. Көрүп турасыңар, заттын иретин билдирген сөздөрдү табыш үчүн биз сүйлөмдүн ичинен балдар сөз түрдө кандай суроо берет экенбиз? Канчанчы, неченчи деген суроолорду берет экенбиз. Алар сөз менен да, сан менен дагы жазыла берет. Эгерде сөз менен, эгер сан менен жазылса, өзүнөн кийин сызыкча коюлуп жазыларын билдик, балдар. Анда эмесе сүрөттөргө көңүл бурабыз. Сүрөттөргө көңүл бурабыз дагы. Сүрөттөрдөн канчанчы, неченчи деген суроого жооп берген сөздөрдү тапканга аракет жасайбыз сүрөт аркылуу. Силерге суроо келип түшүп атат канчанчы деп. Эми карагыла. Биринчи. Канчанчы? Балдар көңүл бурабыз. Бул жерде канчанчы? Биринчи. Андан кийин карагыла балдар сүрөткө. Канчанчы? Жебечелер кетип атат балдар. Жебечелерге да көңүл бургула. Жебечелер аркылуу деле биз таба алсак болот бул жердечи. Мына бул жерде канчанчы? Биринчи, канчанчы? Экинчи, канчанчы? Үчүнчү. Мына ушундук жебечелер бизге көрсөтүп берип атат. Экинчи. Жебечелерди туура пайдаланышыбыз керек. Бул жерде биринчи санын атооштун өзүн да биринчи айтып көрсөк болот. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Андан кийин иретин билдириш үчүн биз инчи мүчөсүн колдонуп атабыз. Алды сызылып турат балдар, карагыла. Канчанчы? Биринчи, канчанчы? Экинчи, инчи мүчөсү кетти. Эгерде биз инчи мүчөсү жок айта турган болсок, 1, 2, 3, 4, 5, 6 дей турган болсок, анда бул жерде заттын иретин билдирген сандар пайда болбойт. Анда жөн гана санатооч сөздөрдү тапкан болуп каласыз. Ошол себептен сөз түрдө заттын иретин билиш үчүн биз инчи мүчөсүн пайдаланабыз. Канчанчы? 1 десек, анда туура эмес болот. Ошол себептен канчанчы? Биринчи дейбиз. Мына канчанчы? Биринчи, экинчи, үчүнчү, төртүнчү, бешинчи, алтынчы. Балдар, силерге түшүнүктүү болду болуш керек. Андан кийинки сүрөткө көңүл бурабыз. Сүрөттөн биз эмнелерди көрүп турабыз? Эмнелер? Үйлөр дейбиз, же тамдар дейбиз. Кандай үйлөр? Көп кабаттуу үйлөр, Булардын баары эмнелер деген суроого заттын суроосуна жооп берип атат дагы. Канчанчы деген суроону табыш үчүн карагыла. Канчанчы? Эгерде биз үй дарегибизди билиш үчүн, сөз түрдө үй даректи билиш үчүн биз эмне кылабыз? Канчанчы деген суроону пайдаланабыз. Канчанчы деген суроо аркылуу биз ар кимибиз өз үй дарегибизди таба алсак болот экен балдар. Канчанчы? Биринчи. Карагыла. Экинчи, үчүнчү. Мисалы, Асан канчанчы үйдө турат экен десе, Асанын мисалы биринчи үйдө, же экинчи үйдө, үчүнчү үйдө, төртүнчү,
5 деп толук түрдө айтып бере алсак болот экен. Ошол дарекке карата биз инчи мүчөсүн колдонобуз. Мына канчанчы? Биринчи эгер асан 1 деп кой, асан 1 үй деп койсок анда түшүнбөй калабыз, Ошол себептен даректи бир үчүн дагы бизге инчи мүчөсү керек экен. Асан биринчи үйдө 4-үнчү, мисалы, биринчи үйдө, мисалы, 3-үнчү кабатта турат десек, мынакей анда дагы инчи мүчөсүн колдоно алдык. Ошондо биз балдар өзүбүздүн дарегибизди бирөөгө айтышы үчүн, же болбосо дарегибизди алыш үчүн сөзсүз түрдө заттын иретин билдирген канчанчы деген суроону пайдалануу менен инчи жардамы менен айтат экенбиз балдар. Андан кийинки сүрөткө көңүл бурууга кандай жакшынакай балдар, спорттун түрүн көрсөтүп берип атат да. Бул жерде спорттун түрүн көрүп турабыз. Кара балдар. Спорттун чуркоо түрү. Мына бул жерде дагы бизге канчанчы деген суроо жардамга келди. Канчанчы дегенде биз эмнени билебиз? Бул спорттун түрү, чуркоо түрү. Ошо чуркаганда кайсы бала канчанчы келип жаткандыгын, заттын иретин билдирген канчанчы, инчи мүчөсү аркылуу билет. Эгерде биз канча 1, 2, 3 десек, анда санын көрсөттүк. Булардын иретин билиш үчүн канчанчы деген суроону пайдаланат экенбиз балдар. Карагыла эми. Биринчи канчанчы? Биринчи инчи мүчөгө көңүл бурабыз балдар. Инчи мүчөсүз заттын иретин эмне кыла албайт экенбиз? Жаза албайт экенбиз. Биринчи, экинчи, үчүнчү. Кээ бир учурда инчи деген могу биринчи, экинчи, үчүнчү. Бул уңгуга жараша мүчө кээ бир учурда өзгөрүүгө дуушар болуп жатат балдар. Түшүнүктүү болдубу силерге? Түшүнүктүү болсо азаматсыңар балдар. Үчүнчү. Ошондо мисалы Асан биринчи келди, Айнура экинчи келди, Азамат үчүнчү келди деген иретин биле алдык. Эми көңүл бурууга быйылкы жыл кайсы жыл деп ойлойсуңар балдар? Быйыл кайсы жыл? Быйыл 2021 жыл. Балдар, Мынакей 2021 кайсы жыл экен? Ой жыл экен балдар. Бул бизге бул жылдын кандай тиешеси болушу мүмкүн? Канчанчы жыл? 2021 жыл. Сен канчанчы жылы туулдуң эле? 2021 жылы төрөлгөм деп айтабыз, мына. 2021 жыл келди. Эми бул жерде карагыла, сүйлөп жатканда көңүл бурабыз балдар. Сүйлөп жатканда 2021 жыл келди деп айтсак туура болобу? Туура болбойт. Бул жерге 2021 деп дагы инчи мүчөсүн жаза албайбыз. Эгерде сан менен келип кала турган болсо, иреттик сандар, анда алардын иреттик инчи мүчөнүн ордуна биз эмне коет экенбиз? Сызыкчаны коет экенбиз. Инчи деген мүчөнү сандар менен келгенде инчи мүчөсүн немеси милдетин бул сызыкча аткарып калат. Анан сүйлөп жатканда 2021 жыл келди деп айтканыбыз туура эмес болот экен дагы. 2021 жыл келди деп айтат экенбиз балдар. Буну дайыма жазып жатканда дагы унутпашыңар керек. Мисалы 2021 жыл келди деп койсок, бул жерде да жазуубузда дагы туура эмес жазып коет экенбиз балдар. Эми диалогко көңүл бургула балдар. Сен канчанчы жылы туулгансың? Бул жерде суроо кетип атат. Сен канчанчы жылы туулгансың? Мен 2005 жылы туулгам. Бул жерде туура айтыш керек. Мен 2005 туулгам десек, анда эмне болуп кеткен? Туура эмес болуп калат экен балдар. Бүгүн канчанчы күн? Бүгүн 5-чи күн, жума. Карагыла, 5, бүгүн 5 күн жума десек дагы бул жерде эмне? Туура эмес сүйлөп коет экенбиз. Бул жерде эмненин жардамы менен сүйлөдүк биз? 5-чи инчи мүчөсүнүн жардамы менен сүйлөөбүз толук жакшынакай айтылды балдар. Түшүндүңөр болуш керек. Сүйлөп атканда дагы иреттик зат атошту, заттын иретин билдирген сандарды көрсөтүш үчүн биз инчи мүчөсүнүн жардамы менен
көрсөтө алат экен. Анан канчанчы, неченчи деген суроо аркылуу эмне кылабыз? Сүйлөмдүн ичинен табат экенбиз балдар. Эми карагыла, сенин канча бир тууганың бар? Менин 3 бир тууганым бар. 17ге 10'ду кошсо канча болот? 27 болот. Мынакей бул жерде диалог кетти, балдар. Диалогду жакшы түшүнүңөр болуш керек деп ойлойм. Биз ошондо өзүбүздүн төрөлгөн жылыбызды, туулган күнүбүздү, майрамдарды билиш үчүн канчанчы, неченчи деген суроолордун жардамы менен заттын иретин билдирген сандар менен биле алсак болот экен. Бүгүнкү тема түшүнүктүү эле болуп атат болуш керек деп ойлойм балдар. Кааласаңар иштептерге да жазып отурсаңар болот. Эми биз бүгүн сандар жөнүндө өтүп аткандыктан сандар боюнча сандардын чатагы деген чакан силердин текст алдым балдар. Көңүл буруп угабыз. Бул жерде канчанчы, неченчи деген суроого жооп берген сандар бар бекен, жокпу? Ага да көңүл бурушуңар керек. Сандардын чатагы. Күндөрдүн бир күнүндө 1 2ге мындай дейт. Эй, 2 менин жаныма 12 бололу. Жок, деди 2. Сен менин жаныма келип тур, 21 болобуз. Кантсе да 21 12ден чоң да, анда 1. Жок. Мен сенин алдыңда турам, себеби мен сенден биринчимин. Анда 2. Жок. Мен сенин алдыңда турам, себеби мен сенден чоңмун. Ортодо талаш жаралды. Акыры аягында мындай пикирге келишти. 3төн барып сурап көрөлү. Ал бизден чоң, калыс чечим чыгарып берсин. 3 акылдуу жан эле. Эсепти да мыкты билчү. Бул экөө 12 да, 21 да боло алышат, деди ичинен. Экөөнүн бирөөсүнө жан тартуу туура чечим эмес деп ойлоду. Акырында ал мындай ойго келди. Ал көптөн бери 6 болгусу келип жүргөн. 1 менен 2нин талашын көрүп, өзүнө жакшы бир мүмкүнчүлүк жаралганын сезди. Кокус бул экөө биригип кетсе 3 болуп алышат. Күчүбүз тең болуп калса кантем, деди бир тараптан. Аларды алдап өзүнө кошуп алууну туура көрдү. 3 алгач 2-ни чакырып алып сүйлөштү. Өзүнө кошуп алды. Андан кийин 1 ошентип дагы тартып алды. 4-5ке мындай деди. Көрдүңбү тигилерди? 3 бизге төмөндөн жогору көздөй карайт эле. Эми 6 болуп кутуруп кетти. Кутуруп жатканын кара деп карап калышты. Анда 5-4кө мындай деди. Туура кылышты. Кел биз дагы кошулуп 10дун астындагы 9 бололу. 4 менен 5 кошулуп 9 болушту. 6 муну угаары менен жини келип, өзүнө эч кимди кошпой тоголонуп, тескери айланып 9 болуп алды. 9 бул окуяны угаар замат кабар жөнөттү. Сен чыныгы 9 эмессиң, алдамчы 9суң. 6дан 9га айланып алдың. Эгер өз ордуңду билбесең, ыргытып жиберем. Башың айланып кайра эле 6 болуп каласың, деди. Жасалма 9 чыныгы 9га кайра кабар жөнөттү. Калп эле акылдуу боло бербе. Бир жолу чапсам 3 бөлүнүп кетесиң. Андан кийин бири-бири менен урушууну токтотушту. Күндөрдүн бир күнүндө чыныгы 9 ойлонду. Канткенде жалгыз 9 бойдон калам? Керек болсо өзүмө бир жакын санаалаш таап алайын, деди. Бир пикирге келгенден кийин 9 7ге элчи жөнөттү. Жасалма 9да өзүнчө ойлонуп, мен деле жалгызмын, мага дагы бир санаалаш керек, деди. Ал 8ге элчи жөнөттү. Чыныгы 9 муну угаар замат кайрадан ойлонду. Эгер мен 7-ни өзүмө кошуп алсам, 97 болобуз. Ал эми тигил жалганчы 9 өзүнө 8ди кошуп алса, 98 болот. Жок. Ал неге мындан артык болот? 7-ни унутуп алды дагы 8ге жармашты. 1 9 8ди башынан кармап,
өзүнө тартты. Бир тогуз бутунан кармап алып өзүнө тартты. Байкуш сегиздин ичке бели үзүлүп кетип, бир тоголонуп барып, жалганчы тогузда калды. Чыныгы тогуз, бул тоголокто эмне кылам деп кайрадан ойго чөмүлдү. Акыры ойлонуп, ичинен үйлөп жел толтуруп баштады. Үйлөй берди, тоголоктун ичинен жел толуп тогуз нөлдү жанына койду. Балдар, сандардын чатагын уктуңар, сандар аябагандай бири-биринен кыйын болуш үчүн эмне кылды? Бир санды бир санга азгырып, сандардын чатагы чыкты. Эми бул жерден карагыла балдар. Бул жерде негизги биздин максат сандарды билебиз, канча 1, 2, бул жерде турат 20, 21 деп. Эми бул жерде бизде мынакей канчанчымын, биринчимин. Бул жерде заттын иретин билдирген канчанчы, биринчи деген сан кетти. Андан кийин дагы карагыла балдар. Ушуну мен силерге биздеги эң негизги нерсе заттын иретин билдирген сандар бар бекен, ошону таап алышыбыз керек болчу. Бул жерде да турат, карагыла. Так. Табыз балдар. Таап иштептерге жазсаңар болот. Эгерде кимде ким таап аткан болсо, азаматсыңар, сандардын чатагы силерге жактыбы? Кандай сандардын чатагы эмнеден улам келип чыкты? Бири-биринен кыйынсынганынан келип чыкты. Тапсаңар азаматсыңар балдар. Эгерде иреттик заттын иретин билдирген сандар бар болсо, канчанчы деген суроого жооп берсе, анда азаматсыңар. Суроолор. Сандардын чатагы эмнеден улам башталды? Кана, суроого жооп берүүгө аракет жасайыкчы. Бул жактан таап көрөйүк. Сандар эмне себептен урушту? Суроону жазып алгыла балдар. Текст кантип бүтөт деп ойлойсуңар? Тексттин аягына чыга элек, 8 менен жалганчы 9 менен чыныгы 9 8ди талашып кыйын болобуз деп экөө. Эгерде 8ди жаныма алып келе алсам, мен тиги сандардан кыйын болом да 98 болом деп, байкуш 8ди талашып, 8дин ортосунан бөлүшүп алды. Эмнеден улам келип чыкты кана? Сандардын чатагы эмнеден улам башталды? Биринчи текстке кайрылабыз. 1-2 мындай деди дейт. 2 кел менин жаныма 12 болобу дейт. А сан менен болсо эмне болуп койду? 12'ye караганда эмне чоң деп койду? Андан башка сандар чоңураак келет деп. Мен 12 болгондончо мен 20 болоюн деди. Ошентип булардын ортосуна чоң чатак келип чыкты балдар. Сандар эмне себептен урушту? Сандардын урушу эмне болду? Сандар булар эмне кылышты бири-биринен чоң болуп турууну калбашты. Ошондон улам булар урушту. Бир жолу карап чыксаңар болот. Сандардын чатагы 9 нөлдү жанына койду дейт. Эмне кылды? 8ди ортосунан бөлүшүп алды дагы, аны үйлөй берди эле, ал тоголоктун ичинен жел толуп 0 айланды. Ошондо 9 өзүнүн жанына 0ду коюп койду. Андан ары эмне болот? Ошондо 9 баарынан чоң сан болуп калдыбы, же 8 баарынан чоң сан болдубу, же 20 чоң сан болдубу баарынан балдар? Карап көргүлө. Эми үйгө тапшырма алабыз балдар. Убактыбыз келип калды. Заттын санын билдирген сөздөрдү катыштырып сүйлөм түзөбүз. Заттын санын катыштырып сүйлөм түзүш үчүн балдар бизде сөз түрдө эмне суроону билишибиз керек? Канчанчы, неченчи деген суроону бере алышыбыз керек. Ошондо гана заттын санын билдирген, иретин билдирген сүйлөмдү түзө алабыз. Ушуну менен сабагыбыз аягына чыкты балдар. Саламатта калгыла. Бүгүнкү тема заттын иретин билдирген сандар деп аталат. Заттын иретин сүйлөмдөн табыш үчүн биз балдар канчанчы, неченчи деген суроолорду берүү менен табабыз. Жана дагы инчи мүчөсүн колдонобуз. Саламатта калгыла.